Кыш карду келди окшойт. Аялдамаларда ары-бери секирип турган адамдар. Бактардын будактарындагы кыроолор эрибей сакталууда. Ошентип үшүп тоңуп үйгө келсең, мес сага. Свет жок. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жаңылыктарды мен Акмарал Анарбекова тааныштырам. Абаса свет жарыгы эмне үчүн улам-улам өчүрүлүп жатат? Түндүк электр ишканасынын жетекчилеринин айтымында атайын өчүрүүлөр болгон деле жок. Бирок электр чордондоруна күч келип, оңдоо иштери көп болуп жаткан экен. Бизде бийликтен бир маселени чечтирүүнүн бир эле жолу бар окшойт. Бул митинг. Акжар менен Ак Бата жаңы конуштарынын тургундары кечинде айланма жолду буушуп, тегеретте от жагышты. Алар муну менен бийликтин көңүлүн тынымсыз өчүрүлүп жаткан электр көйгөйүнө бурууга аракеттеништи. -10, -15 градус суукта балдары менен электр жарыгысыз жашоого шарты жок калышкандыктан ушундай кадамга барышканын конуштун тургундары кыйкырык менен айтып жатышты. Укук коргоо кызматкерлери менен акимчиликтин кызматкерлеринин акцияны токтотуп, отту өчүргүлө деген талаптары суу кечкен жок. Отту жаккан митингчилердин айтымында свет бир айдан бери улам өчүрүлөт. Ушундай катуу талкуу Казакстандын экс-президентинин кыргыз ажолору тууралуу айткан сөздөрү тууралуу дагы болууда. Назарбаев Акаев менен Бакиевди Кыргызстандан эмнеге алып чыгып кеткенин ачыктады. Кыйын кырдаал болгон. Алар ок чыгарышмак. Эч кандай тирешүү болбошу үчүн мен аны сыртка алып чыгып кеттим. Анын артынан ошол эле окуя кайталанды. Ал Ошто олтуруп, тарапташтарын чогултуп, куралдандырып, Бишкекти көздөй жөнөөгө даяр болуп калган. Мен Курманбек, эмне кылып жатасың? Кан төгүлөт. Кайра президент болгуң келеби? Анан кийин кантип иштейсиң? Деп кан төгүүнү токтотконун Назарбаев ортого салды. Роза Отунбаева ага телефон чалып, Курманбек Бакиевди тынчтандырып берүүсүн суранганын, бул кырдаал боюнча АКШ жана Россиянын президенттери менен сүйлөшүп, Бакиевге жиберилген учакты Россия аскери калкалай турганын, ошондой эле Оштогу аэропортко таштар төгүлгөнүнө карабай, Бакиевди алып чыгып кеткенин экс-президент ачыктаган. Мурдагы президенттердин кетирген каталарын азыркылар кайталабай, мамлекетибиз бай мамлекет болсо экен. Айткандай, куттуктайбыз. Ошол мурдагы бийлик тарабынан алынып салынган паспорттогу улут деген графа кайтарылды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги номер 197 токтому менен паспортко өзгөртүү киргизилген. Бул токтомдун негизинде паспортто улуту жөнүндөгү маалымат көрсөтүлбөй, ал паспорт электрондук чипке киргизилген. Улут графасынын калыбына келтириши тууралуу токтомго Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койду. Бүгүн бизде жакшы жаңылыктар көп. Эми жалпыңыздарды жеңиш менен куттуктайбыз. Айсулуу Тыныбекова кезектеги алтын медалын утуп алды. Күрөш боюнча Сербияда өтүп жаткан Дүйнө кубогунда кыргызстандык балбан чемпион болду. Мелдешти дүйнөлүк күрөш уюмунун расмий сайты түз көрсөтүп жатты. Тыныбекова чечүүчү финалдык кармашта латвиялык Анастасия Григорьевнаны 14-0 эсебинде утуп алды. Жарым финалда атаандашы россиялык Любовь Овчарова болуп, аны 13-2 эсебинде жеңген болчу. Эскерте кетсек, Айсулуу Тыныбекова өткөн жылы дагы Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө биринчилигинде дагы чемпион болгон. Кыргызстанда сүт палатасы түзүлө турган болду. Бул орган сүт өндүрүүнү кеңейтүү, айыл жеринде сүттү кайра иштетүүчү чакан ишканаларды куруу, жеңилдетилген насыяларды берүү, сүттүн баасын турукташтыруу, экспорттоо жана башка ошол сыяктуу маселелер менен алектенет. Сүт палатасы инфраструктураны өнүктүрүү, ачык айкын инвестициялык климатты түзүү жана инвестицияларды тартуу боюнча көптөгөн артыкчылыктуу функцияларга дагы ээ болот экен. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиевдин айтымында, жыл аягына чейин тиешелүү органдар менен сүт палатасын расмий каттоодон өткөрүү жол-жобосун аяктоо пландалууда. Шаршембиге алынган кабарларды жыйынтыктайм. Сферанын YouTube, Instagram каналдарына баш багып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Кийинки берүүгө чейин жолугушканча.